ардактуу мейманыбызды дагы тааныштырганга убакыт келип жетти. Ардактуу эне, инсандын өнүгүүсүнө көптөгөн салымдарды кошуп келе жаткан тренер коуч Гүлзар Жусупова бизде конокто. Гүлзар эже, саламатсызбы? Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Жылык рахмат, өзүңөрдүн дагы майрамыңар менен. Эң алгач эне болгон күнүңүздү эстеңизчи, кайсыл жылы, мындан канча жыл мурун эне деген статуста болдуңуз эле? Мындан 13 жыл мурун болгонмун. 2008 жылы 18 апрелде. Бүгүн энелердин майрамы менен куттуктап атпайсызбы? Анан алгач эле сиздин энеңиз тууралуу суроо берели. Апаңыздын эмнеси менен сыймыктанасыз? Кандай сапаттарга ээ? Өзүңүздүн апаңызды болушунча бүгүн айтып бериңизчи. Менин апам 61 жашта. Апам менен өтө сыймыктанам деп айта алам. Себеби өтө сабырдуу. Эң мага жаккан сапаты өтө сабырдуу, билимдүү жана тарбияны татыктуу бериптир. Себеби баягы биз өзүбүз балалуу болгондон кийин эненин баркын түшүнүп баштайт экенбиз да. Өзүм балалуу болуп, кыздарымды чоңойтуп атып, энемдин баркын билип атам. Жана өтө сыймыктана кетмекчимин. Жана көптөгөн сапаттар бар. Эң негизгиси баягы сабырдуу. Сабырдуу. Эне эң биринчи кезектеги жашоодогу милдети эмне? Эне деген сиз айткандай өтө баардыгын көтөрө турган бул зат экенбиз. Башкаларга караганда эненин сезимдери өтө өзгөчө болот экен. Кандай сапаттарга ээ болуш керек же болбосо кандай десем. Эң биринчи милдети бул баланы татыктуу тарбиялап өстүрүү экен. Өтө эркелетпей, өтө кагып, силкпей, туура тарбия берүү. Эненин эң милдети ушул экен. Мына ушундай майрамдарда өзүңүз апаңызды кантип сүйүндүрүп турасыз? Эмне кыласыз? Сиз апаңыз сүйүнүш үчүн кандай аракеттерди көрөсүз? Ар кимдин өзүнүн турмушу менен болгондуктан апамды колумдан келсе барып куттуктап турганга аракет кылам. А так телефондон эле сүйлөшүп турабыз. Өзүңүздүн бош убактыңызда, балдарыңыздын бош убактысында эмне менен алек болосуңар? Балдарым менен чогуу биз чогулуп тамак жасаганды жакшы көрөбүз. Жаратылышка чыкканга аракет кылабыз жана ушундай бассейндерге алып келип эс алууларды өткөрүп турабыз. Абдан жакшы. Бул демек баягы активдүү эс алууну жакшы көрүп турбайсыздарбы? Анан бул жака эки кызыңызды тең алып келиптирсиз. Аты ким кызыңыздын? Нели, Нелиге барып бүгүнкү эс алуусу кандай болуп атыптыр? Телекөрүүчүлөр менен чогуу сурап көрөлү. Апаңды кантип сүйүндүрүп турасың? Сүрөт тартып, жакшы окуп, беш алып келип. Туулган күндөрдө, майрамдарда белек бересиңби? Ооба. Эмне белек бересиң? Открытка, шоколад, заколка. Гүлзар эже эмнени жакшы көрөт? Фиолет цветти. Фиолет цвет жакшы көрөт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, программабызды уланталы. Гүлзар эже, эми сиздин ишиңиз тууралуу дагы сүйлөшөлү. Сиз инсандарга өнүгүүгө өбөлгө түзүп, өнүгүүгө жол көрсөтүп келесиз. Анан инсан өзүн өзү өнүктүрүүдө эмнеден башташ керек? Эң биринчиден баягы адамда болот го, сезим жана сокур сезим, подсознание жана сознание боюнча. Эң биринчи ошолор жөнүндө тааныштырам. Подсознание деген эмне, сознание деген эмне жөнүндө. Андан кийин өзүн өзү сүйүүдөн башталат. Бардык нерсе биздин өзүбүздүн өзүбүздү сүйүүнү жана сыйлоодон башталат. Өзүңө ыраазы болуп, өзүңдү кантип сүйөсүң, айтыңызчы? Өзүңдү сүйүп калыш үчүн эмне кылыш керек? Анын дагы техникалары бар. Окуу техникалары биздики бир аз башкачараак, өзгөчөрөөк. Ошол жолдор менен үйрөтөбүз. Жөн гана мен өзүмдү сүйөм деп айтканда же болбосо мен өзүмө ишенем деп жөн гана сөздөр менен айтканда анда болбой калат. Азыр өзүнүн ар биринин техникалары бар. Демек өзүн жакшы көрсө адам, өзүн сүйсө, ийгиликке жетүүнүн бир ачкычтары ачыла баштайт. Эң алгачкы жолдору ошолор. Ошолордон башталат. Андан кийин биз тазалануу, мындайча айтканда, мээбиздеги керексиз нерселердин баардыгын алып салат экенбиз дагы, жаңы программаларды киргизет экенбиз. Анын айта кетсем, эң алгачкы эле айбиде бул таарынычтардан арылабыз. Ар кандай коркунучтар болот экен биздин сокур сезимде, бирок өзүбүзгө билинбеши мүмкүн, бирок ошол коркунучтардан арылабыз. Ар кандай тоскоолдуктар жазылып калат экен, туура эмес. Ошол тоскоолдуктарды алып салабыз дагы, жаңы программалар менен иштешип баштайбыз. Мага кызык болот экен, мисалы таарынычтар дегенде биз бири-бирибизге таарынып, адамдарга таарынып жүрөбүз да, демек эч кимге таарынбашыбыз керек деген сезим менен жашашыбыз керекпи же кандай? Албетте, баягы
шариятта деле бар го баягы кечиримдүү болгула дегенчи. Ошондой эле эң биринчи баардык таарынычтарды жүрөгүбүздөн толугу менен алып салат экенбиз да. Ошондо гана биздин жолубуз ачылып баштайт. Негизинен жакшы жашоону каалагандар бүгүнкү күндө абдан көп. Биз жакшы нерселерге жетишүүнүн сырлары, формуласы барбы деги эле эрежелери бар. Аларды атай кетсем, алар жанагы эле айта кеткендей эле эң биринчиден бул өзүн өзү таануу, өзүн өзү сүйүп баштоо. Андан кийин ниеттоңдоп ойлорубузду тазартышыбыз керек экен, жакшы ойлорду ойлонуп, андан кийин таарынычтардан арылуу, коркунучтардан арылуу, туура максат коюу. Максат койгондо да биз так коюшубуз керек экен да. Көбүнчө биз эмне каалап жатканыбызды да өзүбүз билбейт экенбиз, көрдүңүзбү? Ошон үчүн максатты так коет экенбиз дагы, сүйгөн жумушубузду табышыбыз керек экен. Же болбосо азыркы иштеп жаткан жумушубузду чын дилибизден сүйүп аткарсак, ошондо бизге ийгиликтер өзү эле келип баштайт экен. Анан акча булактары дагы ачылып баштайт экен. Гүлзар эже, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу энелердин майрамы менен куттуктайбыз. Сизди балдарыңыздын жакшылыгын көрүп, жакшы жашоодо элдерди дагы жакшы жашоого алып келип жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге дагы, сизди дагы майрамыңыз менен куттуктайм. Жана бул жердеги жалпы энелерди куттуктап кетким келет. Ар бир энеге мен бакыт каалайт элем, аялдык бакыт жана ден соолук. Чоң рахмат.